Мен Абдраева Замира, Насипкаев майыптар коомунун жетекчисимин. Ушул күнгө чейин эле биздин областта эч кандай карапайым элдерге жакшыраак карап көңүл бурган жумуштар болуп келген эмес. Анан эми мореке жаңы закон боюнча 1-январдан баштап пособие токтотулат, кыскартылат дегенден элдер чогулуп азыр пикетке чыгып атышат. Элдин талабы ушуга чейин бир окуудан өткөндөн кийин биздин падышабыз Аманбай Кайыпов келип туруп, жок дегенде бир окуудан өттү, мени элдерим көтөрө албайт, ушундай тоолушат да 6 ай деген кыш болот деп бир ойлонуп коюп, элдин камын ойлобой, өзүмдүн гана камын ойлоп, унчукпай жатып алып, иштеген киши иштесин да, иштебегенден кетсин. Ошо биздин требование Аманбай Кайыпов кетсин, анан пособие өз ордунда калсын деп мына туруп атабыз азыр ачарчылыкта. Уведомление киргизгенбиз, мезгил иштеп азыр тоңгонубуздан сүйлөй албай атабыз. Азырчы тоңуп калдык, мына 6-сынан бери жүрөбүз. Эч кандай бизди дегенде эле сезип да койгон жок, билип да койгон жок. Билбейм, өкмөт каякта карап атат. Бул өкмөт каякта карап атат, көңүл бурган киши жок. Карапайым кишилер өлсө деле баары бир экен. Мына каралбай эле турабыз, каралбай эле турат. Мына 6-сынан бери биз баштадык эле, мына саат 1-де башталды эле. Болгону мына Аки пресскана келди, бөлөк азыр Нарын телевидение кетсе келет деп атат. Өкмөттөр мисалы үчүн биздин өкмөт жетекчилери чыгып да койгон жок, бир өкмөт чыкты дагы. Аманбай Кайыпов тоотуп да койгон жок дегенде. Өзү кечип айткан, чыга бергиле, билгениңерди кылгыла деп. Аманбай Кайыпов кетсин, анан пособие жөнүндө азыр келип мен келип түшүндүрүп кетти. Ал дагы бул дагы недействительный экен, азырынча боло эле экен, точный болуп чыга эле экен. Ал бул деген предварительный эле, жөнөкөй эле кат келиптир. Ошон үчүн бул мезгилсиз түнкү саат 1-ге чейин турабыз, түнкү 1-ге чейин голодовкада.